Ассаламу алейкум кыргыз халкым. Мен ушу кайрылуумдун себеби ушул өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бир канча убакыттан бери ушул Ген прокуратурада кызмат өтөп кеткен, биздин ушул күч структурасында кызмат өтөп кеткен Сыймык Чапкеев байкебиз менен ошо Максат Мамытканов жана Канат Касанов байкелерибиздин ушу чоң казат кыймылын баарыбыз мына соц тармактардан көрүп атабыз. Менин дагы өзүмдүн кыргыздын атуулу катары, жараны катары ушу өзүм оюмду билдирип коеюн деп чечтим. Өзүмдү тааныштыра кетсем, мен өзүм кыргыз азиздер билүүлөр коомунун мүчөсүмүн. Биринчи топтогу майып көрүү мүмкүнчүлүгүм чектелген. Мен айтайын дегеним эмне? Мына 30 жылдан бери өзүңүздөр көрүп атасыздар. Канча деген бийлик алмашты, канча деген өкмөттүн төбөлдөрү алмашты. Тилекке каршы ушул алакандай болгон, берметтей болгон кыргыз элибиздин, кыргыз жерибиздин эч кандай өзгөрүүсү болгон жок. Шайлоолор сайын убадаларга тойгузуп, баягы карапайым элди кыйнаганын дагы эле токтотушкан жок. Ушу бийликтин төбөлдөрү. Менин жан дүйнөм уже оргуштап кетти. Жан дүйнөмдөгү, жүрөгүмдө, көкүрөгүмдө чыккан менин көзүм ааламды көрбөсө дагы, мен өзүм ааламды көкүрөк менен, көөдөм менен туям. Муну мага окшогон азиз, көз көрбөгөн сокур адам гана түшүнө алат. Бирок ошентсе дагы мен кыргыздын жараны катары ушуну айтып коеюн чечтим. Биздин азыркы бийлик төбөлдөрү эң чоң максаты эмне болуп калды? Булардын максаты өзүнүн ээлеген кызматын гана калкалап, ошого жетип, кандай ресурстарды, кандай күчтөрдү колдонбойун эптеп эле иши кылып ошого жетиш керек, кызматта отуруш керек. Шайлоонун алдындагы берген убадалары пенсия пособия көбөйөт, мугалимдердин, дарыгерлердин айлык акылары көбөйөт. Жашоо турмуш оңолот, завод, фабрикалар ачылат. Тим эле сөз менен Кыргызстанды гүлдөтүп Швейцария кылышат. Шайлоо бүткөндөн кийин, баягы эле шайлоонун шайтан оюндарынан кийин баягы байгелдинин таягы. Баягы эле кыргыз эли өз оокатын кылып, өзүнүн күнүн көрүп, өз арбайын өздөрү тартып, өз оокаттарын кылып атышат. Мына аны баарыбыз эле билебиз. Кыргызда бир жакшы макал бар. 30-unda oro корбогон 40-ында кылыч чаппайт дейт. 30 жылдан бери oro королбаган ушул өкмөт эми 40 жылдан кылыч чабабы? Баарыбыз ойлонуп көрөлүчү бир туугандар. Келгиле. Ойлоно турган, толгоно турган, издене турган, алдыга кадам таштай турган, саресеп сала турган мезгил келип жетти. Буга чейин өз оюн билдирип, өз оюн ачык айткандардын баарын тоталитардык көз караш менен, мүнөз менен баарын камап, кайдагы жок күнөөлөрдү моюндарына илип, мына саясий туткунда канча деген кыргыздын чыгаан жигиттери жатат. Эмне үчүн кыргыз эли буга ойгонбойбуз? Эмне үчүн буга толгонбойбуз? Качанкага чейин чыдайбыз? Элим деп бакылдап баары кооз сүйлөшөт. Бирок эл үчүн күйгөн бирөө барбы? Азыркы бийликте эл үчүн күйгөндөрү болсо дагы алар жеп жутарлардын, ички иштердин арасында билинбей калды. Уурулардын арасында көрүнбөй калды, көмүскөдө калды алар. Бирок алар чыгайын десе дагы аларды чыгарбай, бутунан тартып, жол тосуп, бөгөт коюп аларга кандай бир өзүнүн бир болгон мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, андайларды алдыга чыгарбай жатат. Урматтуу элим, мен элим деп сыймыктанып айта алам. Башымдагы ак калпагымды, ала тоодой болгон ак калпагымды кийип турганыма сыймыктанам. Мен ушул көп ойлонуп, көп ой толгонуп жүрдүм. Канткенде өз элибизге салымыбызды кошуп кетебиз. Биздин ата бабаларыбыз өзүнүн сөзү менен, төкмөлүк ырлары менен, жазма ырлары менен, кылып кеткен иштери менен кыргыз элине салымын кошуп кетишкен. Мисалга айтсак, Касым Тыныстанов кириллица менен латын тилинен тамгаларынан кыргыздын биринчи алфавитин түзүп кетти бул киши. Ишенал Арабаев алипени түзүп кетти. Чыңгыз Айтматов өзүнүн чыгармалары менен дүйнө жүзүнө таанытты. А биз эмне кылабыз? Биз азыркы жаштар эмнени ойлонобуз? Кантип салымыбызды кошобуз? Ойлонууга да мүмкүнчүлүк болбой атат. Себеби эмнеге? Азыр жакшы ойду күрүшүн жакшы курсак тойгузуш керек. Жакшы кийиниш керек. Адамдын санаасы ток болуш керек, жүрөгү ток, көңүлү ток болуш керек. А карапайым адамдын бир гана максаты кантип карапайым курсагын тойгузуу, аш курсагын тойгузуу. Ошону менен алектенип жатса, кантип кыргыздарда ушундай чыгаандар,
күчтүү инсандар, таланттар кайдан жаралат? Баарын оздорун бууп, кол буттарын тушап салса. Мен ушу өзүм кичине ырчыймелеп коем. Ушу 4 сапырымды ушу жерден окуп коеюн. Бул ушу биздин жогорудагы отурган атка минер, ушу биздин бийликтеги төбөлдөр, төрөлөргө арналат ушул ырым. Элим деп калп сүйлөп, түлкүчө куйтуңдагандарга арнадым ырымды. Эске албай элдин абалын, эсиреп кеттиң аларың, энчилеп алган сыяктуу ээлешип кызмат базарын. Булар ошо кызмат бөлүштүргөндө базар катары пайдаланып алышты. Сен баланчанын министри бол. Сен прокуратурада түкүнчө кызмат дээле. Сен баланча жерде депутаттын жардамчысы бол. Сен түкүнчө санаториянын башкы дарыгери бол. Башка эчтеке менен алектенбей калдык. Элдин камын ойлогон, элдин мүдөөсүн чечкен, даанышман, акылман жигиттерибиз бар. Андай адамдарыбыз да бар, аксакалдарыбыз да бар. Кыргыздын туусун желбиретип турган кыраандар, ноёндор, берендер жок эмес, бар. Бирок аларга ушундай алдым жуттум, ушундай адамдардан жол артпай атат. Орун бербей атат булар. Баягы илгери эле Токтогул атабыз мазактап кеткен байманаптар жаңы кейипке гана кийди. Ошондогу ою тебеленип, укугу тебеленген кедей кембагалдар азыр биз карапайым эл. Болгону жаңыча гана өзгөрүү болду. Калганы мааниси ошол эле. Орун алмашуудан сум өзгөрбөйт дейт. Аталыштары башкача болгону менен түпкү мааниси бир эле болуп калды. Биздин кызматтагылардын эң чоң бир эле максаты бар. Бир эле максаты бар. Мен аны айтпайм, алардын көп максаттары жок. Алардын бир эле максаты бар. Ошол максатын дагы мен 4 сапыр менен тастыктап силерге айтып берейин. Бул адамдын өзүнүн жүрөгүндө оргуштап кээде ушундай ырлар жаралат. Адам ушунчалык бир жан дүйнөсү кыйналганда, азап тартканда, ушу канткенде мына мен көзүм азиз болсо да, көзүм көрбөсө да, мен элиме кантип салым кошом деп ойлонуп беймазада болуп бүттүм. Бирок биз болбойт күрөшкөндө, булардан пайда жок. Өкмөттүн укуругузун, ой сени басып салат, оозуңду түйүп салат, оозуңду төйнөп салат, камап салат, жок кылып салат деп коркуп отура берсек, анда булардын күнү туубайбы? Булардын уурлардын, ушул ат кесчилердин күнү туйт туугандар. Ушуларга гана нур заман болот заманында. Карапайымдардын мүдөөсү кулбай кала берет. Ошондуктан ооруну жашырсаң өлүм ашкери кылат деген кыргыздар. Ошо 4 сабырымды арнап кетейин. Толуктап адат көнгөнүн, токтотпойт элди бөлгөнүн, тоодою максат бирөө эле, толтурмак тенин чөнтөгүн. Булардын ошо бир эле максаты ушу отурган убактылуу кызматында пайдаланып, чөнтөктөрүн гана толтурмай, башка эч нерсе жок. Келгиле кыргыз элим, дагы бир жолу кайрылам. Чоң казатка кошулалы, коркпойлу. Эл көргөндү көрөбүз. Эл менен бирге бололу. Карапайымдар менен бирге бололу. Алдым жуттум уурларды, ат кесчилерди, коррупционерлерди, жалганчы, такымын жеген ушунчалык куу түлкү. Ушуларга каршы бирге туралы, бир туугандар, келгиле. Дагы бир жолу баарыңарды чоң казатка чакырам. Жүрөк ушунчалык. Мен эми азыр айтсам балким сиздерге бул таң калыштуу болуп тургандыр. Мына мен ушул чоң казат кыймылы түзүлгөндөн бери ушу күнтүн уктабай калдым. Канткенде ушу мен да ушу кыймылга кошулуп, ушул жерге кандай бир пайдамды көрсөтө алам? Элиме кандай кызмат кыла алам? Мен ааламды көдөнүм менен көрөм. Кудай таалам мага ушул көзүмдүн көрүүсүн алса да, Кудайга шүгүр, көдөнүмдү көргөздү менин. Көдөнүм сокур эмес. Көзүм сокур болсо да, кыргыз элим. Келгиле ойгонолу. Көкүрөктөрдү денен ачалы. Ыраазымын жаратканга миң мертебе, ырыс дөөлөт бакты таалай бергенине, эки көздүн жарык нурун алса да, экеселеп көрө берди көдөнүмө. Мен ушул ырды өзүмө көп кайталап, мен ушул
мага дем, күч, ышык берет. Ошондуктан баарыңыздарды чакырып өтөм. 30 жылдан бери өлкөбүздү, ордобузду ойрон кылган ушул өкмөттөн пайда жок. 30 жылдан бери бийлеп, тайраңдап, билгенин кылган ушул бийликтен пайда жок. 5-чи чакырылышпы, 6-чы чакырылышпы, канчадан бери чакырылып келаткан депутаттар сүйлөгөнү кооз сүйлөп, бирок ушуга чейин эмне кылды? Азыр депутаттардын баары эле бакылдап популизмден башка эч нерсе менен алектенбей калышты. Баарыбыз көрүп турабыз аны, ачык билип турабыз. Баарыбыздын эле айткыбыз келет, жүрөктөгү, көкүрөктө чыгып жаткан тоонун булагындай ургуштап турган сезимдерибизди, ойлорубузду, пикирлерибизди айткыбыз эле келет, бирок баарыбыз жалтак болуп калганбыз. Анткени мен эмнеге айтып атам? Менин бир тууганым бар. Барыңар сот тармактардан көрсөң керек, Темирлан Ормуков деген акын өзүнүн оюн ачык айтып билдирип, ажоозга чейин ыр жазып, чындыкты коркпой айтып, сотторго чейин айтып, соттордун чоң төрөлөрүнө чейин коркпой, ошолор менен тирешкендиги үчүн, ошолорго акыйкатты айткандыгы үчүн камалып да кеткен. Бирок ак ыйлет бирок сынбайт. Чыкты. Ошону камаган соттор, ошону былгаган депутаттар, ошону буйрук берген чоңдор, алардын мартабасы жогорулап кеткен жок. Бирок ошол Темирлан Ормуковдун азыр мартабасы алардыкына караганда бир канча өйдө болуп калды, бир туугандар. Ошондуктан баарыңыздарды чоң казак кыймылына чакырып кетем. Келиңиздер. Сыймык Чапкеев байкебиз туура айтат. Колдойм эле колдойм. Мен айыл өкмөттү иштейм. Мен колдогом эле келип атат. Мэрияда иштейм. Мен баланча түкүнчө жерде иштейт элем. Жумушум аңгысым болуп калат деп. Анда коркуп, ошолордун көзүн карап, ошолор эмне десе, ошолор эмне буйрук кылса, анда ошолордун улагасында жүрө бергиле. Бийликтин улагасында камчысын чаап, коюна кошомат кылып, кой союп жүргөндөн көрөп, саясий туткун болуп, ошонун төрүндө жүргөн жакшы. Коркпогула оюңарды ачып. Мына президентибиз урматтуу Сооронбай Шарипович коррупция менен күрөшөбүз деп 2017 жылы президенттикке шайланганда элге чоң убадасын берген. Урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз адилет, калыс президент, сиз журт атасысыз. Мен сизге терең ишенем. Сиз ушул акыйкатсыздык менен аяосуз күрөшөт деп үмүт чиркин үзүлбөйт экен. Дагы эле ишенем. Ошондуктан коркпогула, көргөзгүлө, айткыла деген сөз эсимде. Мен тилекке каршы ошол анча-мынча нерсени көзүм менен көрбөсөм дагы, анча-мынча нерсени жүрөгүм менен туюп билип эле турам. Ошондуктан ары тереңдеп кирбей эле коеюн. Сөз ээсин табат. Ар ким өзүнүн деңгээлине, турган турпатына, ой жүгүртүүсүнө жараша кабыл алат деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.